Карымдыбол коомдук кайрымдуулук фондунун демилгеси менен боор оорусунан жабыркап келген Тынчтык Алымкулов Индиянын борбору Нью-Дели шаарында 10 ноябрь күнү бооруна операция жасаткан. Ал эми тынчтык мекендешибизге деп арналган концерт 20 ноябрь күнү Кабалуу Кожомкул атындагы спорт сарайда болуп өттү. Аталган концертти Добро KG коомдук кайрымдуулук фонду уюштурган. Ал эми концерт операциядан кийин өтүп жаткандын себеби Тынчтык Алымкуловдун ден соолугу күндөн күнгө начарлап баратканына байланыштуу. Эртең эле 8-ноябрда Индияга Кайрымдыбол коомдук кайрымдуулук фонду алып кеткен. Азыркы күнү тынчтык мекендешибизге операция ийгиликтүү өтүп, бир туугандардын кубанычында чек жок. Эми мен балам операциясы аябай жакшы болду деген сөздү укканым билбейм. Ошол күндөн баштап азыркы күнгө чейин мен өзүмдү сезе албай да келем. Өзүмдү дагы немете албайм. Баланын жакшы болушун энеге угузуу деген бул өтө эле оор экен. Сүйүнүчтөнбү, ишылып аябай эле Кудайым буйруса жакшы, бардыгы сонун дегенде деле кыйын экен энеге. Мен жүрөгүм ушул малга чейин баламдын ошо жакшы болгонун элестетип эле жатам. Бардыгын көзүмөн туюп билип эле жатам. Бирок жүрөгүм ошону аябай кабыл алып атат да ошондой. Кыйын эле акыбалда болуп атам. Жакшы, Кудайым буйруса баламдын ден соолугу аябай жакшы экен. Биз менен чогуу эле аралашып жүрдүңөр. Ушунча тез тез аралыктын ичинде кетип калат деп чынында күткөн деле эмесмин, бирок бир чети эртерээк кетсе экен деп эле баарыбыздын телегибиз ушул болуп атты да, анан өтүнчү меники ошо эптеп эле аман эсен ошол жака жетип калса экен, жакшыраак операция болсо экен деп анан 8 таңында учурдук. Эми андан бери жүрөгүм кичине болсо да ылдыйлап калат экен да, буюрса кетти, эми операция болот деп жана бактыбызга жараша 3 күндө эле уже операцияга кирип калбады. Анан эми бияктан болсо багып, карап колум бошобой атса, тияктан болсо эми чалып, телефон чалып колум бошобой атты. Эмне болду экен, кандай болду экен деп. Аны өзүңөр деле көрүп атпадыңарбы? Главный мага операциядан аман эсен чыккан эле ошо сүйүнүп эле жетише албай атам азыр, чынын айтсам. Эми баары эл ошо ыраазычылыкты кыргыз элиме билдирип кетейин биринчиден. Анткени ошо мына эл бар үчүн ошол 300 деп сатып атабыз, билетти саттык. Ошо кымбат барсамбы, убактыларын бөлүп келип ошо концертке келип берген элге да ыраазычылык билдирип кетейин. Анан ошо фонд Кайрымдыбол деген фондко да ыраазычылык билдирип кетейин. Мына Индиядан келген переводчикти кошо келип мына сиздер менен сүйлөштү, азыр сахнага чыгып. Баарына тең ыраазычылык билдирем, рахмат. Өзгөчө мына Азамат Байматов байкеге башынан баштап чуркап мына этегине чейин операция болгуч жакта туруп берди. Индияга кошо барып келди. Мен өзүмдүн эле бир тууган байкемдей эле көрүп болгон эмне кыйынчылык болсо ага бат-баттан чалып, кандай болуп атат деп чынында бир көрүшсөң деле ошол адамга эле ыктап калат экенсиң да, кандай болду, эмне болду, өзүң алыста турсаң кандай болду экен деп элечи сарсанаа болгон сайын чалып эле. Ошо Кайрымдыбол фондунун жетекчиси ошо Азамат байкеге терең ыраазычылык билдирем. Эч качан оорубасын, үй бүлөсү менен аман болсун. Аталган концертке Кайрымдыбол коомдук кайрымдуулук фонду дагы чакырылып, сахнага эстрада ырчысы Райхан Абдубалиева фонддун атынан сүйлөп, анан дагы Индиядан атайын келген Мухаммед Акторго дагы сөз берилди.
Достор, анемесе сахнаға ушу Алымқұлов тыныштық байкебіз менен Индияға барып, операциясына қатышып келген. Ежекілерді чықырмақшыбыз. Райхан Абдувалиева сахнада келіңіздер. Сіздерге бір-екі сөз айтып кететкен, андықтан құт қойып оқыңыздар, андан кейін жақшынақай жағымды өріна көбі боласыз. Құтман кеч, қалай қырғыз қалқым, алтындарым, біз қандай ғана еш қылып атасыздар. Мұна бүгін еліңіз енімден жақшылақай үші ұйыштырған марекесіне келіп, тыныштыққа қолды көргізіп келіп отырасыз. Сіздер барлығыздарға тазим. Мен үші тыныштықтан кейін білдім де, біз шынығы қырғыз елі ұлы ел екенбіз. Ұлылығыз кішінекей аз болсоқтағы. Шындай қолыңыздан Құдай жақтырған сонын мықты іштерді қылабыз. Мен азыр ушу Азамат Байматовтың қайырымды бол фондының атынан келіп отырам. Азыр мен жанындағы Мұхаммед ким деп ойлашыңыздар мүмкін. Можно вас вперед? Біздің тыныштыққа операция қылып, ошақта жүгіріп жүрген менеджеріміз. Мұна кече Дели шарынан ұшып келдік. Бір жақсыңыздар қылып қолчап қойсаңыздар. Біздің мекендешімізді сақтап қалайын деп тұғыршылап жүгірген мықты адам екен. Бір жақсылап қолчап қойсаңыздар. Это аплодисменты всем вам. Здравствуйте. Привет из Индии, ислам. Всем намасте. Меня зовут Мухаммад Ахтар. Из Индии я в больнице как менеджером я работаю. Ну, техник байке пришел Азматака и Тилек байке, он вместе приехал, там сестра и донором и всем. Как давно момент он тяжело был, ну, мы быстро делали там, уже он и все себе хорошо чувствует, нормально, сейчас yaxshi. Ваши язык, киргизы, нам друг другом помогаем и как очень приятно было мне и ваши фонды есть здесь. Карам Дубул, Азмат это помогает людям, он тоже хороший, как он там пришел в больнице. Он выжил после операции, реанимации, как выжил он. Мы все группам работаем. Ну, из Кыргызстана я здесь пришел, ну, русский меня плохо есть чуть-чуть, ну. Нормально. Но все равно, Кыргызстан вообще очень красивый, воздух чистый, тихо, машина мало, люди добрые. Как хороший, очень приятно было мне. Серьезно, вам Кыргызстан мне очень понравилось. Спасибо вам. Вам тоже спасибо, Мухаммад. Бұл мырзаның келген себебі бұйырса, азыр әрекет қылатауыз, ошол тияқта жасалған операция бұйырса Қырғызстанда жасалады. Ошоға келішімдер зөлі келішті! Знаете, я следующую песню хочу посвятить вам. Да? Jubayım men
Кыргызстан вообще. Погода очень нравится, первый очень мне. И другой, ваш народ очень добрый. И я как приехал, брат, мне очень все легче было. Все Азматага, и вы. Все вы встретили, как мне легче здесь было, все нормально было. Уже хожу, здесь концерт был, мне очень рад и очень приятно было здесь. И люди тоже очень добрые. Ваши стороны тоже чистый, воздух чистый, хороший. Мне очень нравится. Но очень интересно было здесь. Ну, ваше дело какая есть, я здесь вижу. Очень благодарю вам. Очень. Потому что такое дело никому не делает. Ну, ваше дело хорошее. Бог вашим рукам только дал. Ну, дай Бог, вы будете здоровы, иншаллах. Аллах вам будет тоже помогать. Я тоже, помогаю людям, и все Аллах делает. Это Бог делает. Ну, наши руками сколько есть, будем помогать друг другу. Азматага, специально Азматага тоже хороший дело. Он как держивает и все организует. Вот очень интересно, очень хороший. И Кыргызстан вообще классно. Погода ваша хорошая. Серьезно. И да, тоже очень нравится. Блюдо без фармак, лагман, мантер, ой. Тыштык мекендешүүбүзгө арналган концертте эсарада ырчылардын коштоосунда өтүп, концертке келген көрөрмандар дүркүрөткөн кол чабуулар менен коштолду. Колумузда мындай кайрымдуулук концерттер болбосун деген тилек ар бир инсандын жүрөгүндө эмеспи? Себеби эч ким оорубасын. Эгер ооруп жаткан мекендештерибиз болсо, четтен карап турбастан жардам берүүгө чакырмакчыбыз. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду менен биргеликте сооп табуу жолунда бирге болуңуздар жана биздин каналга катталыңыздар.